Мыйзам негизинен жакшы жазылган, мен колдойм. Урматбек Мусинович бир тактоо иретинде да, Ноокат районунда Карагой деген айыл бар, Кыргыз Ата айыл аймагында. Ушул жерде 5 айыл өкмөттүн эл жашайт. Зулпуев, Кыргыз Ата, Караташ, Мирмахмудов, Гүлистан, бул жерде эс алуу жайлар жайгашкан да. Ноокатта жакында эле болбоду, Апшыратада эс алуу жайында, мына өзүңүздөр да бардыңыздар. Карагой айылына дагы ушундай сел кесепети көбүрөөк катталып атат да. Ушул сиздердин баланска киргенби, тазалайсыздарбы, кандай болот? Сел түшүп атпайбы ушул маселе боюнча? Биринчи бизче туура түшүнүш керек да. Биз ошо калктуу конуштарды коргойбуз да биринчи. Эң биринчи биздин ошо максатыбыз калктуу конуштарды, страт объектилерди коргоо иштерин жүргүзөбүз. Анан ал боюнча ошо жергиликтүү бийлик менен дагы такташып көрөлүчү. Такташып көрүп, эгер тиешелүү ошол сел өтө турган баягы биздин критерийлерге дал келген неме болсо, ишти алып барабыз. Атайын биздин программабыз бар. Рахмат. Карагой айылында айылда бул статусу бар, деңиз деңгээлинен 2000 метрден жогору жайгашкан калктуу конуш бул жерде айыл бар. Ошон үчүн ушуну сөзсүз түрдө киргизиш керек. Анан Ноокат району Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө жазып алсаңыз, Токмок булак, Ак булак деген селканалар бар. Ушул жерди жазында тазалагансыздар, рахмат жоң. Бирок кайра сел келип туруп, бүгүнкү күндө толуп, ошол жерде калкыбыз коркунучтуу абалда турат да бүгүнкү күндө. Азыр кайра сел келсе, элдерге, айылдарга, үйлөргө кирип кетиш коопсуздугу бар. Ушул жерге 200 метрге габион сетка сурап атышат. Ушундай жазып алсаңыз, Ак булак айылына 200 метрге габион сетка. Ошондой эле мына Ноокат району Көкбел айылында дагы 2 чоң селкана бар. Аны да билесиз. Тазалагансыздар жазында, бирок бүгүнкү күндө бул дагы толуп турат. Кайра тазалаш керек. Бул жерге дагы 200 метрге габион сетка сурап атышат бул жака да, жээктерин бекемдеш үчүн. Ошондой эле Исанов айыл аймагына дагы Кошчан дарыясына жээктерин бекемдөөгө 500 метрге габион сетка керек. Бакытбек Асамединович, мыйзам долбоору боюнча. Муну болсо, ар кандай маселелерди айтасыз эртең. Рахмат жоң. Рахмат, мен жазып алдым. Ушулар жазып алсаңыз, анан мыйзамыңыздарды жакшы колдойбуз буюрса, рахмат жоң.